баптисттер деп коет ошолор. Кореяда мен корккон 3 адам бар. Тагыраак айтканда 3 кызматкер, 3 баягы сферанын адамдары деп айтсам болот. Эң топ биринчи бул церковниктер да. Бизге түшүнүктүү сөз менен айтканда Кыргызстанда баптисттер деп коет ошолор. Аларга жакшы сөз менен жок, мага жакпайт, кете бер десең түшүнбөйт да. Кээде дүкөнгө кирип алышат, анан бирдемени сүйлөп баштаганда азыр мен бош эмесмин, мындай тема мага кызыксыз деп айтсаң түшүнбөйт. Аларга сөз мындай кагып силкейип, кабагын бүркөп айтканда гана чыгышат да. Ушундай жаман жабышып алышат, ошол адамдардан аябай алыс болуш керек да. Мен ар дайым айтам, менин өзүмдүн религиям бар, мага жолугуңуз бар, кетиңиз, мен бошоп айтам деп кагып силкенде гана ошондо дүкөндөн чыгып кетет. Экинчиси бул болсо Кореяда да бир кызматкерлер бар, алардан дагы өтө алыс болгонго аракет кылам. Алар болсо страховой агенттер. Баягы жашоодо өзүбүзгө страховка керек болуп, бир жолу алар менен договор түзүп, ошолор аркылуу баягы иш алып барсаң, андан кийин сага такыр жабышып алат. Кечке эле чала беришет, телефонду албай койсоң СМС жибере беришет. СМСин көңүл бөлбөй койсоң, аягында баягы үйдүн адреси баардыгы толтурулат да. Анан ошол жерге кичинекей белектерди берип, көңүлүңдү алып, экинчи жолу дагы страховка кылганга мажбурлап таптай беришет да. Ушул адамдардан да аябай корком. Ал эми үчүнчү бул сферанын адамдары мен балалуу болуп түшүндүм. Бул балдарга жана планшет менен Кореяда ар кандай окуулар бар, планшетти сатышат, анан планшеттин ичинде ар түркүн программада окуулар бар да. Алар жабышып алышат, дүкөндүн алдына туруп алышат, же болбосо паркка туруп алышат, балдар көп жерде. Андан балдарга шарик берип, барып берген баланын тилине кирип алып, анан инеталарды пайдаланышат да. Азыр болсо кызым чоңоюп калды, азыр айтам, аларга жолуба, бекер белек алба, жашоодо бекер белек жок деп түшүнүктүү кылып айтамын да. Же болбосо алар балаңды колдонуп туруп өзүңө ошо мажбурлайт да, ошол планшетти алгандагы. Ошондуктан ушундай кызматкерлерден алыс болуш керек. Кореяга келгенде сөзсүз ушундайларга балким кагылып калышыңар мүмкүн да. Араңарда Кореяда жашагандар болсо, силер дагы мындай адамдарга кабылып көрдүңөр беле? Бул ситуацияда кандай кылдыңар эле?